регистрациямы бирөө жасап берген, 1 жылга квартирага коюп бердим деген, бирок ал 3 эле ай коюптур, 3 айдан кийин чыгарып салыптыр. Мен аны билбей эле жүрөптүрмүн. Мени азыр ошол турдой договор менен эме сактап калды да. Турдой договоруңуз болгон үчүн официалдуу иштегендигиңиз үчүн куткарып калышты. Ооба. Шанс болду дең, а? Шанс болду. Ошо 10 күн ичинде чыгып кетсин делген выдворение берилген. Негизи өздөрүнөн айтат да, мындай случай өтө редко болот деп да, биздан акырына чейин аракет кылдык элек, мына Кудайдын буйругу экен. Ушундай болуп калды, жакшы. Бул жака жыгабыздан келген жокпуз. Эч кимибиз барыбыз иштейбиз, акча табабыз деп келдик. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинен көрүп жаткан бир туугандар, амансыздарбы? 2 жылдан бери агенттик юристтерине көп жолу тартып чагылдырдык. Аябай көп мекендештерге пайдасы тип жардам берип келе жатышат. Учурда мына 2025 жылга аябай көп закондор өзгөртүлдү, көп нерселер кирди деп жатат. Ошолор боюнча таза, так маалымат алып берүү үчүн атайын кеңсесине келип калдык. Бүгүн дагы бир туугандарыбыз кайрылып келишкен экен. Ошолордун көйгөйлөрүн дагы сиздерге чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Алдыңкы мүнөттөр аябай кызыктуу маек болот деген ишеничтебиз. Приветствуем всех. Мы команда правового центра «Агентум». Некоторое время мы не выходили в эфир. За это время мы накопили победы в судах, о которых мы вам сегодня с радостью расскажем. Саламатсыздарбы, сиздер менен кайрадан эле правовой центр «Агентум» командасы. Биз көптөн бери эфирге чыкпай атабыз. Ошон үчүн бүгүн сагыныч менен сиздерге кайрылып жатабыз. Жакшы жаңылыктар, ошол кандай закондор бүгүн барысы тууралуу айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. Сегодня мы вам расскажем о нашей Жаркын. У нее было выдворение, и с нашей помощью была подана жалоба и участие в суде апелляционной инстанции, вынесено решение, где ей заменили выдворение на денежный штраф. Сегодня она подробно расскажет. Мы уже эмоции все положительные пережили, мы обнимались и плакали. И еще к нам пришла супруга Кайратбека, прекрасная Динара. Она расскажет о том, что у ее супруга было выдворение, и вынесено решение по рассмотрению апелляционной жалобы, вынесено решение, где ему штраф отменен, выдворение отменено, то есть блестящая победа. Он сейчас находится на законных основаниях в России. Мы ее тоже поздравляем. Подробно она еще расскажет. Бизге ыраазычылык билдирип келген бул эки эже болуп турат азыркы учурда. Андан сырткары дагы аябай көбү дегенде камерадан уялгандар бар, интервью бергенден уялгандар бар. Ошондуктан ошол азыр пока что да ушул составта айтып беребиз. Жаркын эже, биздин Жаркын эжекебиз келип кайрылганда выдворениясы бар болчу, бир көп убакыт өтпөй ошол соту назначение болуп 3 заседание болду. Ошодон кийин гана штрафка алмашылды. Бул жак болсо биздин Кайрат байкебиздин келинчеги болот. Динара эже бул жакта ыраазычылыгын айтканы келди. Себеби дегенде Кайрат байкебиздики болсо жумушунда штраф эмес, бардык нерсеси жокко чыгып атат. Штрафы жок, таптаза жеңиш десек болот. Бүгүн ошолор жөнүндө, эмоциялары жөнүндө биз менен бөлүшкөнү келишти. Да. Я добавлю, что по жалобе Кайратбека, подготовленной нами, жалоба удовлетворена в полном объеме, постановление отменено и производство по делу прекращено. Сиздерди куттуктайбыз, эми сиздер менен сүйлөшөбүз кеңири. Все, спасибо. Эжеке кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Иштеп атасызбы? Жакшы. Полный мындай түшүнүктүү болсун деп экөөбүз атайын отуруп, мекендештерге айтып болук деп атабыз. Эмне болду эле? Канча жылдан бери Москвадасыз? Эмне болуп кантип ушул жакка кайрылып калдыңыз? Каяктан таптыңыз номерин? Полный айтып бересиз. Саламатсыздарбы, мекендештер? Мен көп жылдан бери эле Москвадамын. Номер булардын агентурумдун номерин силердин сайтыңардан алганмын. YouTube'дан алганмын. Ооба. Выдворение болуп калганмын. Өзүңүзбү? Өзүм болгонмун, ооба. Бирок такыр 50/50 дагы шансым жок болчу. Ошо Мариямдын эмеси менен денежный штрафка алмаштырып берди. Кантип кармалып калдыңыз же? Регистрацияңыз базда жок беле же? Эмне болуп кандай? Ооба, регистрациямы бирөө жасап берген, 1 жылга квартирага коюп бердим деген, бирок ал 3 эле ай коюптур, 3 айдан кийин чыгарып салыптыр. Мен аны билбей эле жүрөптүрмүн. Анан ошол участкойлор, через участкойлор аркылуу жүрдүм да.
Сиз каяқта иштейсиз өзүңүз? Турдойдо көрүңүз барбы деген? Турдойдо көрүм бар, больницада иштейм, и домработница болуп иштейм, эки жакта иштейм. Азыр мени азыр ошол Турдойдо көр менен эме сактап калды да. Турдойдо көрүңүз болгон үчүн официалдуу иштегендигиңиз үчүн куткарып калышты. Ооба. Шанс болду дең, шанс болду. Канча штраф төлөдүңүз ошондо? Канча штраф жазып берди? 40 000. 40 000 жазып берди. 40 000 жазып берди. Ошол 3 жолу барып эме кылдык. Көрөлөр бар экен, эми баягы эме кылып коелу эле суд юристтерге ишенип коелу, өздөрү барбай коюшат экен. Андай болбош керек экен. Өзүңөр да барып күрөшүп, өзүңөрдүн ситуацияңарды айтып дегендей. Мисалы үчүн бардыгы эле бул жака жыргаганы келбейт да. Бизде деле кредит бар дегендей, бала чака бар дегендей. Ошол. Ишиңизге келгечек. Рахмат. Жакшы, эми жакшылык күндөрдө жолугалы. Рахмат. Мындай жерлерге, буларга кайрылык кылбасын негизи, жа. Негизи кылбасын, эми кантсе дагы ушулардын немелерине ыраазычылык билдирем. Мариямга, Айжамалга башталгандан аягына чейин күрөшүштү да. Рахмат. Рахмат барысына. Азыркы мына эжекебиз менен сүйлөшүп турган сөзүбүз аябай кызыктуу болуп деген ишеничтемин. Көп мекендештерибиз Москвада жүрүп, же Россияда жүрүп, Турдойдо көрүбүз жок, же башка маселелер менен жүрөбүз, Кандай сизже? Сиз айтып берсеңиз, мына жолдошуңуз кармалып, мынан бүгүн келе албай сиз маалымат берейин деп атасыз да? Ооба. Кандай болду, эмне болду? Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен күйөөмдүн ситуациясында регистрациясы просроченный кармалып калган. Биз обжалованияга бергенбиз. Ошо 10 күн ичинде чыгып кетсин делген выдворение берилген. Анан биз обжалованияга бердик, Мариямды таптык. Мариямды таап, Мариям аркылуу обжалованияга бердик. Биринчи соттон эмес, экинчи соттон утуп чыктык. Штрафы жок, эч нерсеси жок. Эң сонун деңгээлде экинчи соттон утуп чыктык. Ушул иштеген жери жок болсо дагы аракет кылса, жардам берет экен демекчисиз да, эми? Жардам менен, ошо агентствонун жардамы менен утуп чыктык. Жакшы экен. Рахмат, аябай жакшы болуп. Негизи өздөрүнөн айтат да, мындай случай өтө редко болот дейт да, биздан акырына чейин аракет кылдык элек, мына Кудайдын буйругу экен. Ушундай болуп калды дейт, жакшы. Чындап сүйүнүп атам. Негизи коркконбуз, өлө коркконбуз, негизи бул жака жыгабыздан келген жокпуз. Эч кимибиз барыбыз иштейбиз, акча табабыз деп келдик. Кыргызстанда кредиттерибиз бар эле, биз коркконбуз. 50 на 50 болуп, биз коркконбуз да. Ушундай болуп чыкканына өтө кубанычтамын. Күйөөм келе албай калды, ишине байланыштуу. Ошо мен келип сүйлөп берип коюп кетейин деп. Мындан буягына Кудай кааласа Турдойдо көрүп, негизинде продление кылып ошондой кылышка аракет кылат экенбиз эми, өтө эле кыйын болуп кетет экен эми. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат чоң ушу Мариямга. Выслушав все отзывы о нашей работе и опираясь на опыт, положительный опыт и практику юристов правового центра «Агентум», я иностранным гражданам всем настоятельно рекомендую проставить на своей миграционной карте штампик. Этот штампик называется «О продлении режима пребывания». Штамп этот ставится в ОВМ по регистрации самого иностранного гражданина. Айтып кетсек, ошо миграция боюнча буга чейин дагы айтып келишкен, миграционный картанын аркасында печать туруш керек дегенди. Азыр дагы айтып кетебиз, дегенде көп учурда бул маалымат жетпей калат экен. Миграционный картанын аркасында печать коюлат, режим пребывания, то есть бул жерде жүргөндүн негизи тууралуу узартылат. Регистрация коюлганда, трудовой договордун негизинде же окуунун негизинде узартканда миграционный картанын аркасында дагы печать коюлат. Кирип чыгып жүрөбүз же ар киребиз, кирип чыгып турабыз дегендер дагы ал нарушенияга жатат. Себеби дегенде ошол миграционный карта 21-жылдан бери меники ушул жерде деп айтышат, бирок ал туура эмес. Миграционный картанын аркасында печать коюлду, уже узартылды деп эсептелинет. Ошон үчүн дагы ар биринин өзүнүн регистрациясы кайсыл жерде жашаса, ошол жерде ОВМ деген бар, отдел по вопросам миграции. Ошол жака барып, запись менен барып миграционный картанын аркасына печать койдурсаңыздар. Следующая рекомендация от юриста
юристов правового центра «Агентум» – это когда у иностранного гражданина уполномоченные органы при проверке законодательства миграционного проверяют документы и говорят, что трудовой договор отсутствует в базе, и вы точно знаете, что у вас официальный трудовой договор, что вы уплачиваете налоги, и что договор у вас был основанием для продления режима пребывания, то мы советуем вам попросить проверить этих представителей уполномоченных органов, попросить проверить вас по базе ГИСМУ. До 2024 года договоры проверялись по базе ЦБДУИК. С 2024 года работодатели уже отправляют уведомления, и эти уведомления нужно проверять по базе ГИСМУ. В 2025 году планируется уже создание единой и функционирование единой информационной базы. Поэтому если вам сказали, что вашего трудового договора нет в базе, попросите проверить его и по ЦБДУИК, и по ГИСМУ. Сиздерге дагы бизден кеңеш 24-жылдан баштап ГИСМУ деген база пайда болгон. Мурун ал ЦБДУИК деп айтылган. Ошол сиздердин трудовой договоруңуздарды көбүнчө базада жок деп айтат. Хотя сиздер билесиз, ал официально, сиз налог төлөйсүздөр. Айлык акыңыздар картага түшкөн болсо, заработная плата деп бул официальный жумуш деп аталат. Ошол трудовой договоруңуздарды базада жок дегенде сиздер текшерүүчүлөрдөн айтыңыз, полиция кызматкерлеринен сураныңыз, чтобы сиздерде 24-жылы эгерде сиздер жумушка кирсеңиздер, ал сөзсүз түрдө ГИСМУ базада болот. Госуслуги аркылуу уведомление ОВМге жөнөтүлөт, отдел по вопросам миграцияга жөнөтүлөт. ЦБДУИК базадагы бул 23, 22, 21 жылдан бери бул 24кө чейинки жылдар баары тең ЦБДУИК базасында болот. Ошон үчүн текшерип атканда 24төн баштап иштесеңиздер, ал ГИСМУ базасында болот. 25 жылдан баштап ЦБДУИКтен дагы бардык ошол жака түшкөн базага түшкөн трудовой договорлордун баары тең бир общий бириккен базага кирет, бул ГИСМУда болот. И хотим уведомить иностранных граждан о том, что записаться на медосвидетельное, ежегодное медосвидетельное в ММЦ Сахарова теперь можно на сайте МС-МОС.ру. То есть для того, чтобы поехать сдавать анализы, не нужно стоять в очередях. Можно записаться на сайте, выбрать время и удобную для вас дату и поехать сдать медицинское свидетельство, меданализы. Барыбыз билебиз, Сахарова анализдерин, отпечатки пальцев, дактилоскопия, ошолордун баарын тең тапшырып келатабыз. Сахарова барганда аябай деген очередь болот, билесиздер. Саат 5-те 6-да кечинде иш кылып, эрте барышып, кеч чыккандар аябай көп. Атайын сайт создаваться этилген, ал деген msmos.ru. Ошол жакка киресиздер. Сахарованын дактилоскопия записаться деген жери бар. Ошол жерден убактысын, күнүн тандап туруп, ошол саатка барсаңыздар, сизде ошол сааты менен чыгарат. Жерде көбүнчө барганда гана талон берет, билесиздер. Бирок заранее сиздер жазылып барсаңыздар, ошол сиздин саатыңыз менен талон берет, и сиз ошол убакытта убактыңызды үнөмдөйсүз. Ошон үчүн ошол сайт менен барсаңыздар, сиздерге аябай ыңгайлуу болот, анан очереди жок дагы батыраак өтүп келесиздер. Следующая у нас новость. С 1 декабря 2024 года осуществляется обязательное фотографирование и сбор отпечатков пальцев иностранных граждан, которые въезжают в Российскую Федерацию. То есть все иностранные граждане, въезжающие в Российскую Федерацию, обязаны будут пройти дактилоскопию, проверку отпечатков пальцев. И в связи с этим участились случаи привлечения по статье 322 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это статья за незаконное пересечение государственной границы. Если с кем-то из ваших близких родственников произошло привлечение по данной статье, обращайтесь к нам в правовой центр «Агентум». 1 декабрдан баштап 2024 жылдан Россия Федерациясынын чегараларында ошол отпечатки пальцев колдун изин алганы уже ал күчүнө кирди. Ошол менен текшерип баштап атат. Эгерде ушул текшерип баштагандан бери кылмыш ишинин 322 статьясы бар. Бул мыйзамсыз чегараны өтүү деп айтылат.
мыйзамсыз өткөнү боюнча кылмыш иштери ачылып жатат. Ушул статья менен эгерде сиздер ошондой бир көйгөйгө кабылсаңыздар, ошол боюнча маалымат алганы биздин ошол адвокаттар бар, ошол баарын тең кайсыл жерде болбосун бардык шаарларга барып коргогону аракет кылабыз. Также по статье 187 Уголовного кодекса привлекаются иностранные граждане. И за последние месяцы текущего года эти случаи привлечения по данной статье участились. Мы хотим объявить, что мы также предоставляем и обеспечиваем адвокатскую защиту и по регионам России, не только по Москве. Поэтому обращайтесь в правовой центр Агентум по любым вопросам, связанным с уголовным привлечением. Мы будем рады проконсультировать каждого. 187 статья боюнча дагы айтып кетейин дегенбиз. 187 статья менен дагы токтолуп кетейин дегенбиз. Себеби дегенде бул статья менен көп жаштарыбыз учурап атат. Көп жерлерде ошол башка региондордо, башка шаарларда, Москвада дагы болуп атат. Бул акчаны мыйзамсыз которуу же болбосо дагы аны ошол ким кабылса байланышсаңыздар, аны дагы толугураак түшүндүрүп бергени аракет кылабыз. Ушул жерден бирок сүйлөп кетейин. 187 статья деп атасыз да. Ал кандай болгон статья? Ал статьяга илешпей калыш үчүн эмне кылыш керек? Жаштарга кандай совет бересиңер? Бул ошо жаштар көбүнчөсү кабыл болуп атат дегенин себеби бул жеңил акча деп эсептелинет. Себеби дегенде бул статья менен акчаларды мыйзамсыз түрдө которуу же болбосо мыйзамсыз түрдө ал акчаларды алуу. То есть денежный оборот деп коет. То есть акчалар баары тең ошо акчага келип такалат. Ал кандай болот? Бул жакта ошол бул жерде бир 187ден дагы сырткары башка статьяларды коюп баштайт. Именно ушул статьяга эгерде келе турган болсок, бул паспорт жасалат бирөөлөргө башкалардын атында. Паспорт жасалгандан кийин банктарга барышат, ошол паспорт менен кредит алган аракет кылышат. Ошол кредитти ошол бирөөлөр жасап берип атпайбы? Ал документтардычы ошолорго алып барып беришет. Буларга бир 5 миң, 10 миң беребиз деши мүмкүн. Вот ошол 5 миң, 10 миң үчүн барам деп жаштар көбүнчөсү ошол статья менен башка шаарларда, Москванын четинде көбүнчө көп кездешип атат. Ошон үчүн жаштарга бир совет катары айтып кетейин дегенбиз. Андай жеңил акчалар өтө көп бул жерде. Бул Москва чоң шаар. Ошон үчүн дагы андай жеңил акчага эмес, эгерде ошондой бир кооптуу бир маселелериңиз болуп же суроолор пайда болуп, бирөө бир ушундай нерселерди айтып сиздерди көндүрүп аткан болсо, ал информация, ал маалымат тууралуу бизге байланышып дагы сурасаңыздар болот. Эгерде азыркы учурда ушул статья менен кабыл алынган жаштар болсо, ата-энелери бул жакта туугандары бар, Кыргызстандан дагы чалгандар бар, жардам бериңиздер деп, бизде адвокаттар Москвадан сырткары дагы башка шаарларга дагы чыгат. Ошон үчүн ошол статьялар боюнча бардык кылмыш иштери боюнча биз иштейбиз. Адвокаттарыбыз көп, кайрылсаңыздар болот. Жамал наша молодец, рассказала про статью Уголовного кодекса профессионально, доступно и так, что все поняли. Команда правового центра Агентум на стороне защиты ваших прав. Обращайтесь к нам за правовой защитой по вопросам запрета на въезд, запрета на выезд, когда ограничения и по долгам вас не выпускают из Российской Федерации, по вопросам выдворения, по вопросам уголовным, по уголовным делам, по процедуре банкротства, по расторжению брака и взысканию алиментов, по вопросам наследства, вопросам ЖКХ, жилищно-коммунальной сферы и по штрафам ГИБДД. Мы будем рады каждому вашему звонку и проведем консультацию каждому, кто придет к нам в офис. Бизде көбүнчө чалып черный списокко түшүп калдым деп айтышат. Черный список деген бул бардыгы ушу бир эле сөз түшүнөт. Же кирбей калдым, же чыкпай калдым. Бирок ар нерсенин өзүнүн бир мындайча айтканда угу бар. То есть ар биринин өзүнүн статьясы бар. Ар түрдүү болуп каралат. Черный списокко түшкөндүн түрү көп. Аны дагы сурап келгенде гана ар ким ошо маселесин толук билбей, анан кийин чалышат. Биз аны дагы сурап билип атып, анан кийин эмне болгон
сонун акырына чейин тастыктап ошого каратып жардам беребиз. Выдворение, депортация боюнча айтып кетсек, көбүнчө ошол тууралуу тартабыз биз, себеби дегенде ал тууралуу ошол тууралуу биздин жарандар көп түшөт. Ошон үчүн аны биз тартканда административное дело деп коет, биздин укугубуз бар. Башка жумуштар аркылуу дагы тартсак болот, бирок ал көбүнчөсү юридикалык бир тайна болуп калат да, ошон үчүн аларды көбүнчөсү көрсөтө албайбыз. Кийинкиси алименты, развод боюнча бул жак ажырашуу тууралуу кыргыз жарандарын дагы бул жакта алиментке берсе болот, ажырашса болот, ЗАГСка турса дагы болот. То есть бардык нерсе бизге бул жерде каралган, сотторго да катышсак болот. Ошонун баарын тең биз чечип бергени жардам беребиз. Кийинкиси банкротство маселеси боюнча да кайрылган учурлар көп болуп атат. Биздин жарандар, кыргыз жарандар бирок орус жарандыгын алышкан. Орус жарандыгы барларга ошол акча маселесинде кредит алып жабылбай калгандарга банкротство кылса болот. Ошол боюнча дагы биз иштешебиз. Андан кийинки суроо болсо, мурас тууралуу. Бул жакта бирөөлөр үйгө өткөзүп берди. Бизге ушундай нерсе жазып берди, ошо туурабы же туура эмеспи деп да кайрылышат. Ошол мурас маселеси боюнча да кайрылсаңыздар, бизде ар бир багытка юристтер бар, ошол баарына тең консультацияга жазылып келсеңиздер болот. Андан кийин азыркы учурда кыш келди. Ошол кыш учурунда ГИБДД вопросу аябай көп көтөрүлөт, себеби жолдо ар түрдүү бир окуялар болот. Ошол окуялардан улам суроолор көп пайда болот. Ошол суроо менен бизге кайрылып онлайнда консультация алсаңыздар болот. Бизде юристтер дагы онлайн консультация беришет. Бардык аяктап келгенде бардык суроолор менен карайт, ар бирин тактап, билип, анан кийин ар биринин суроосу такталгандан кийин гана чечкени аракет кылабыз. Сиздер менен дайыма правовой центр агентум байланышта болгону аракет кылат, суроолоруңузду чечкени аракет кылабыз. Ошон үчүн бизди унутпаңыздар, кайрылып туруңуздар. Мындан кийин дагы эфирлерде жолугушканча. Правовой центр агентумдун жамаатына ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым элдин кызматына иштеп келе берсин. Аябай көп мекендештер кайрылып жардам алып жатканын көрүп чындыгында кубандым. Элге көпүрө болуп атканыбызга да чындыгында көрүп кубандым. Маселе көп экен, адам көп экен, маселе көп экен. Ар кандай маселе боюнча чалып байланыша бересиздер. Номерлерин коюп койдук. Эми кандай күндөрү карап көрөсүздөр да. Ушул 7-8ге чейин чалып байланышып, андан кийин SMS жазып койсоңуздар бошогондо жооп беришет. Көрүшкөнчө канал каталып кетишке эсиңиздерден чыкпасын. Кыргызбай YouTube каналы ошол жеринен маалыматтарды алып бере берет. Рахмат. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.